Саламатсыздарбы, мектеп жетекчилери. Азыркы учурда класстан класска күч көчүрүү процесси жүрүп атат. Класс жетекчилерден келген билдирүүнү кантип тастыктайбыз, кантип класстарды кийинки класска көчүрөбүз. Ошол процесс боюнча сиздерге түшүндүрө кетели. Биз азыр бир мектепке мектеп жетекчи катары кирип алдык. Чиналиева Жаркынай Абди Мажитовна деген эжеке экен. Азыр киргенде эле бул дашбордду өзүңөр билесиздер, мектеп жөнүндө маалымат көрүнөт. Класстарды кийинки класска көчүрүү тастыктоо процессин биз класстар бөлүмүнөн аткарабыз. Ал үчүн класстар бөлүмүнө киребиз. Киргенде эле класстын тизмеси чыгат жана классты көчүрүү бул жакта көк түстөгү баскычыбыз бар. Ошол баскычты басып ичине кирип алабыз. Киргенде эле бул жактан көрөбүз. Могул жака биринчи сиздер көрүп турган көк түстөгү бул классты эжеке тактап, уже классты кийинки класска көчүрүптүр. Ошондой эле бул 7А класс болгон экен, 8А класска көчүптүр. Эжекейдин класс жетекчинин аты жөнү жана башталгычпы, ортобу же жогорку класспы ошол тип класс, андан кийинки эле кыргызча класстын тили, ошондой эле статус бекитилди жана ошондой эле статус көчүрүлдү деп бул жака тик турат. Өзүңүздөр көргөндөй и көк свет болуп турат. Бул деген класс ушул 7А класс кийинки класска көчүрүлдү деген маанини түшүндүрөт. Ал эми кийинки келген билдирүү, бизге жаңы келген билдирүүлөр ушундай эле, могу сиздер көргөндөй эле кызыл түстө болуп келет. Бул кызыл түстө деген бул деген класстарды биз кийинки класска көчүрүү элекпиз, көчүрүү керек деген маанини түшүнөбүз жана датасы менен келет. Азыр эми бул ушу 8Б класс экен, класс жетекчинин аты жөнү экен. Ал үчүн биз бул классты басабыз, басып туруп эле класс басканда эле ушул классты тандап алып басып эле мышканын оң жагын бассак классты көчүрүү жана жылдык окуу табели дейт. Биз сөзсүз түрдө жылдык окуу табелин басып, ушул класстын табелин карап, көрүп тактап алалы. Ушул класстын баалары чын эле коюлганбы, эжекелер кээде бул жакта болот, такыр эле көп эле эмелер баалар коюлбай калган болот, жылдык, черектик, жыйынтык балдар коюлбай калган болот. Ошон үчүн бааларды сөзсүз бир сыйрадан карап, табелди бир сыйра көз жүгүртүп өтүшүбүз зарыл. Жана ошондой эле бул жакта PDF-ке экспорттоо дейт, экспорт кылып дагы алсак болот, көзүбүзгө көргөнгө оңоюраак болот. Жана биз классты кийинки класска көчүрүүдө ошол табелди карап көргөндөн кийин баары жакшы, баалар коюлган болсо, окуучулардын тизмеси толук болсо, анда оң жакты басып эле классты көчүрүү процессин басабыз. Басканда эле мына окуу жылы, кайсы окуу жылы, класстын кайсы класс экени жана ошондой эле тамгасы Б класспы же А класспы, В класспы дегендей эле жана негизги кыргызча аты жөнү чыгат жана статус кароодо деп. Биз бул жерден ошол классты кийинки класска көчүрөбүз жана классты көчүрүңүз деген баскыч бар, жашыл баскычты басабыз. Баскандан кийин класстар аныктамасы жаңыртылды деп бизге бул жака жазуу белгиленет. Жана ошондой эле бул жака кийинки классыбыз дагы автоматтык түрдө көк түстө болуп калат жана бүгүнкү дата менен жазылып калат. Бүгүнкү дата менен жазылып, кайсыл датада биз классты көчүрдүк жана ошондой эле канчанчы класс болчу, класстан деп турат, 8Б класстан канчанчы класска, 9Б класска көчүрүлдү. Жылы, ошол көчүрүлгөн дата жана эски классы жаңы класска көчүрүлдү, ошондой эле класс жетекчи жана бүт эле бекитилди деп, статустарына чейин баары көрүнөт, статус бекитилди дейт жана ошондой эле көчүрүлдү деп тик белги менен белгиленет. Жана көчүрүлгөн классыбыз ушундай эле көк түстө болуп калат. Кээрки мектеп жетекчилери, директ тактап айтканда директор завучтардын өздөрүнүн класстары бар экен. Өзүнүн классын кантип көчүрөм, каяктан көрө алам дегенде суроолор келип атат. Ал үчүн ушу класстар бөлүмүнө эле басканда, ылдыйда менин классым менюну кошуп берип койдук. Ошол менюда ушул модул бар. Менин классым модулду басканда эле бул жака ошо өзүңүздүн классыңыз чыгат. Өзүңүздүн классыңызды басып эле классыңыздын тизмесин карап, ошондой эле жылдык табелин карап эле кайра өтүнүчтү жиберип эле кайра өзүңүз бул жактан келген өтүнүчтөрдү жана класстар бөлүмүнөн келген өтүнүчтү бул жактан сиздер тастыктап эле кийинки класска көчүрүп кое бересиздер. Азыркы бул эжекеде классы жок экен, ошондуктан бул жер бош көрүнүп атат. Кийинки класстан класска тастыктап кантип көчүрөбүз, кантип кабыл алабыз, ошол боюнча кыскача түшүндүрө кеттик. Эми ушинтип видеодогудай кылып жасасаңыздар болот.